Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Гений программасы. Октурууну мен Асылбек Жодонбек алып бардым. Эрсок буртта Бакыт Ашакманов. Биздин берүү Роза Тумбаеванын Демилге Сейил аралык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен долбоорунун негизинде ого чыгууда. Бүгүн биз ааламдашуу шартында кыргыз жаштарынын сапаттуу билим алуу жана өзүн табуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу баарлашабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда алгач ушул программанын катышуучусун тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде педагог илимдердин доктору, Торонто университетинин бүтүрүүчүсү, ЮНЕСКОнун Афганистандагы көп тилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча консультанты Рахат Жолдошалиева болмокчу. Кош келдиңиз. Рахмат чоң. Алгач ушул биздин бүгүнкү коногубуз жөнүндө тааныштыра кетейин. Рахат Жолдошалиева алгач Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер бөлүмүн аяктагандан кийин Пакистандагы Карачи шаарында Агахан университетинде магистратурасын бүтүргөн. Андан кийин дүйнөгө белгилүү Торонто университетинин эл аралык билим берүү программасын аяктаган. Азыркы күндө Афганистанда окуу программалары боюнча ЮНЕСКОнун консультанты катарында эмгектенип келе жатат. Абдан жакшы. Рахат, мына сиз 16 жылдан бери ушул сыртта жүрүп атасыз да. Ушул билим берүү адиси катарында, илим пост катарында азыркы Кыргызстандагы билим берүү системасына кандай баа бересиз? Мен чындыгын айтканда бул азыр Кыргызстандагы билим берүү өзү мезгилдин талабындай эле өткөн мезгилде дейм. Эмне дегенде көп жаңылыктарды көрсө болот кыргыз билим берүү системасын. Ошондой эле мурдагы советтер доорундагы калдыктарды да көрсөк болот. Демек ушул өткөн мезгилдин таасири болушу мүмкүн. Ошонун процессинде биз өзгөрүп келе жатабыз, бирок ошол эле убакта өзгөрбөй да кетип атабыз дейм да. Өзгөрбөй кетип атабыз. Мисалы үчүн кайсы нерселер мындай сиз ушул мына 23 жылдын аралыгында ушул көз карандысты алгандан бери билим берүү секторундагы кескин мындай өзгөрүшү керек болгон тармактарды атап кете аласызбы? Өзгөрүшү керек болгон тармактар баардыгы эле өзгөрүүгө учурашы керек деп ойлойм. Эмне дегенде бизде азыр экономикалык, политикалык жана социалдык абал өзгөрүп атпайбы? Ошол тараптан баардыгы өтө маанилүү маселелер көп. Аны чечкенге биз тез чече албай атабыз, чындыгында экономикалык жана политикалык таасирлер аркылуу. Негизги бирден бир маселе менин оюмча бул окуу программаларынын өзгөрүшү. Бул ушул эң чоң проблема азыркыга чейин келе жатат. Бул маселе 1991 жылдан башталган өзү реформалар, өзү 95 жылдары. Андан бери жылыш өтө аз дейм, бирок адам окуу же болбосо билим берүү системасындагы адамдардын ойлору уже өзгөрүп калганын мен азыр байкап келе жатам. Дагы маанилүү нерсе ушул сиздин өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздө ушул айылдык, тоолуу жерлерде жашаган жаштардын билим алуусу, алардын өзүн өзү табуу процесси мындай ошол багытка дагы басым жасаганыңыз байкалат да. Бул жаатта өзүңүздүн изилдөөлөрүңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен эми докторлук диссертациям өзү толук жаштар тууралуу болду. Толук жаштардын келечекке умтулган ойлору жана өздөрүнүн пландары жөнүндө көп ошол жөнүндө изилдедим. Бул изилдөөм негизинен бүтүрүүчү окуучулар, классындагы окуучулар жөнүндө болду, 9-11 класстагы. Алардын негизги ойлору ушу келечекте кандай умтулуулар бар, кандай өздөрүнүн ата-энелик же үй бүлөлүк социалдык статустун ошо келечекке болгон таасирин карап чыктым да. Эми негизинен бул изилдөөмдүн натыйжасы 3 түрдүү жаштардын тобун көрсө болот. Бул биринчи топ негизинен баягы илгерки колхоз мезгилинде колхозчу болуп иштегендердин балдары негизинен жана ошондой эле кедей адамдардын, кедей үй бүлөлөрдүн балдары. Булардын көбү өздөрүнүн ойлору, келечекке болгон ойлору өтө кеңирээк чындыгында. Алар дагы орто кесиптик окуу жайларга же болбосо жогорку кесиптик окуу жайларга баргысы келет, бирок социалдык абалы өтө начар болгондуктан, ошол эле учурда мектептин аларга берген билими өтө начар болгондуктан, алар негизинен миграцияны неметишет да, эми тандабайт, эми просто миграцияга түртүлүшөт да. Демек көбүнчө эле ушундай окусаң болот, мигрант болуп акча топтоп кайра келип окуйм деген. Булардын деле оюн түшүнсөң
болот, эми социалдык абал өтө начар болгондуктан. Ошол эле учурда экинчи топтун ээлери булар көбүнчө мурдагы айылдык интеллигенциянын балдары же болбосо полуинтеллигенция же жанагы мектеп немеде колхоз мезгилинде администрацияда иштегендердин. Ал эми үчүнчү топто болсо булар жанагы кийинки мезгил ушу биздин мезгилдин немеси да, жаңы жеке ишкерлердин балдары. Булар көбүнчө эле коммерциядан көп неме пайда тапкандар. Анан булардын ою дагы, келечек болгон ою дагы бул билимди өтө эле жогору баалашпайт. Баалашат, бирок өз үчүн, өзүн тандоо үчүн баалашат да, өзүн таанып билүү үчүн. Ал эми билимдин азыркы убакта экономикалык катнашы өтө начар болгондуктан булар ойлошот, жогорку билим алуунун кереги жок, орто билимдин жакшы алсаң болду, бирок жогорку билимди деле өз акчаң болсо жакшы билим алса болот деген. Бирок негизинен өздөрүнүн келечегин бизнестен байуу же болбосо жакшыртуу, өз жашоосун жакшыртуу боюнча алат. Ушу эми кызыктуу да. Интеллигенциянын балдары экинчине? Интеллигенциянын балдары булар дагы деле болсо мурдагы жана совет доорундагы бул кесипти өтө жогору баалашат да. Эми демек алар деген жогорку билимге ээ болбосо келишет. Ошондуктан мектептин алы келбеген жакшы окутууну булар негизинен сырттан да издешет да. Мен мисалы үчүн кээ бирки ушу топтогу балдардын кызыгуусу, мисалы үчүн башка шаарга, мен эми бул изилдөөмдү негизинен Кара Кулжа районунда кылдым. Ошондуктан булар негизинен Ошко барып отдельно башкача жекече курстардан да өтүшөт экен да. Демек англис тилинен же математикадан же болбосо айыл жергесинде да. Булар деген билимге өтө жогору баа берип, ошол эле учурда көп ресурстарды колдоно алышат да. Ошондуктан булар айылда мектеп начар болгон учурда дагы булар өзүнүн ата энесинин күчү менен же болбосо өздөрүнүн кызыгуусу менен социал же болбосо ошого кызыгып өздөрүнө план коюшат дагы, ошол иретти алып кетишет экен да. Абдан жакшы. Ошол жанагы 3 топко бөлүп карап атасызбы? Ар бир топтун өзүнүн бир баалуулуктары, өзүнүн бир багыттары болот да. Ошол эми андан кийинки алардын жолун бир иликтөө алып көрдүңүзбү? Мисалы үчүн алардын кайсынысы дагы ийгиликтүү деп айта алабыз бүгүнкү күндө? Мен чындыгында азыр ошол менин келечекте пландарымдын бири, эмне дегенде дүйнө жүзүндө жаштардын өзүн өзү таануусу боюнча жана ошолор өздөрүнүн келечегине жетүү боюнча умтулуп жана жетүү боюнча негизинен изилдөөлөр жүрүп жүрөт. Бирок Кыргызстанда андай изилдөө боло элек дейсиз. Азыр жакында эле бүткөнүмө себепти, эми келечекте ошолорду изилдөгүм келет. Кайра эле барып ушу 5 жылдын арасында мына ушу 2016-17 жыл уже 5 жыл болот да менин изилдөөмдүн биринчи катышкандарына. Демек ошо 5 жылдан кийин барып аларды кызыгып сурагым келип атат. Эми изилдеп алар кайсы тарапта? Мисалы үчүн мигранттардын көбүн мен мисалы үчүн Кыргызстанда табышым мүмкүн эмес. Алардын көбү Москвада болушу мүмкүн же болбосо Казакстанда. Ошондой изилдеп барып изилдегим келет. Бирок менин системалуу изилдөөмө байланышпайт. Угушума караганда экинчи топтун балдары дагы деле ошо университеттерде экен да. Азыр ошо кызыкканым ошол да, эмне үчүн ошол багыт ошол боюнча калды. Демек умтулуусу, демек булар планга ашып кандайдыр бир структурага кирип калат экен да деген ойго туура келип атат. Эми бул дүйнөлүк изилдөөлөргө өтө дал келген эле натыйжа деп ойлойм. Тыянак. Абдан жакшы. Анан эми мына сиз өзгөчө мындай билим берүү адиси катарында ошол өзүңүздүн изилдөөнү жүргүзбөстөн ошол Африкага чейин, мына азыркы күндө Афганистанда эмгектенип атасыз, андан тышкары Европа өлкөлөрүндө да эмгектендиңиз, Канадада эмгектендиңиз. Анан башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн жаштарына салыштырсаңыз, биздин кандай артыкчылыктарыбыз жана кемчиликтерибиз бар деп айтат элеңиз? Эми негизинен мен антип артыкчылык же кемчилик деп айткандан алысмын. Эмне дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн нугу бар, өзүнүн өнүгүү жолу бар жана ошондой эле окутуу системасы бар. Алар деген окутуу система, бул билим берүү системасы, бул эми дүйнө өлкөнүн политикалык, экономикалык жана социалдык, маданий немесине, тарыхына байланыштуу да. Ошондуктан менин оюмча, мен Кыргызстанда дагы деле болсо советтер доорунун натыйжасында бизде жогорку билим, билимдүүлүк дагы деле болсо жогору деп ойлойм да. Эмне дегенде 98-96% ал проценттерди азыр чоң талашта жаратып келет, бирок ошентсе дагы бул деген өтө жетишкендик деп эсептейм. Эмне дегенде мен эми
эл аралык билим берүүнү, салыштырмалуу билим берүү системасын окуйм да, анда Түштүк Суданда болду, мисалы үчүн ал жерде азыркы Афганистанда жумушум. Буларга салыштырмалуу, конечно, биздин билим берүү өтө алардан өзгөрүп турат да. Эми көбүбүзгө мектеп бар, бара турган мектеп бар. Кээ бирки жерлерде мектеп жок болсо дагы, бирок неме деген бар да, доступ бар да. Салыштырмалуу калк сабаттуу. Калк сабаттуу. Ал эми башка дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү, Канада мисалы үчүн, Германия мен бир ай иштеп жүргөн жер. Бул жерге салыштырмалуу кыргыз билим берүү системасы өтө артта деп ойлойм да. Эмне дегенде Канадада мисалы үчүн мен 7 жыл ошол жерде окуп жана иштедим. Билим негизинен өлкөнүн приоритети же болбосо негизги артыкчылыгы, багыты бул билимге дагы немете таянат да. Эмне дегенде Канада, өнүккөн өлкөлөр, Канада же болбосо Европа, Батыш Европа жана Америкага окшогон өлкөлөрдө бул экономикасы билимге негизделген экономика дейт. Англис тилинде айтканда knowledge economy деп коет. Демек көбүнчө ресурстар, финансылык ресурстар ошо билим системасын өнүктүрүп, андан дагы артыкчылыкка алып келгенге көп жол коюлган, умтулушат да. Эмне дегенде билим аркылуу булар дүйнөлүк экономикада бири менен ат салышат. Биздин билим берүү дагы деле болсо ал жерге жете элекпиз. Ошондой ой азыр пока бизде жок. Азыр бизде дагы деле болсо мурдагыдай мугалимде баардык информация, мугалимде окуучулар мугалимди гана угуш керек, же болбосо бир эле китептер менен үйрөнүш керек деген ой дагы деле басымдуулук кылат дейм да. Бирок аз, бирок басымдуулук кылат. Абдан жакшы. Аракат айым, ушул жогоруда биз экөөбүз сүйлөшкөндө, өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздө дагы ушул бир ойду, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы абдан бир актуалдуу болгон ойду, мындай ойго бир терс пикириңиз болгондугун байкадым да. Мисалы үчүн азыр биз ошол мындай жаттама билим берүү системасынан компетенттүүлүккө негизделген билим берүү системасына өтөбүз деп, бүгүнкү күндө бизден келген эл аралык эксперттер, анан билим берүү системасы дагы ошол нукка мындай кетип атат да. Анан ушул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын алган багыты азыркы учурдун талаптарына жооп береби сиздин оюңузча? Чындыгында эми эл аралык салыштырма билим берүү системасы жана процессине караганыбызда баардык эле компетенттүүлүк багытка, компетенттүүлүк билим берүү багытында деп айтканда мен алысмын. Эмне дегенде мен азыр эми аны дагы эсептеп атам да, ушу компетенциялык билим берүү деген кайсыл тараптан чыккан, бунун тарыхы эмне, кайсы өлкөлөрдө ушул реформа жакшы болгон депчи. Эми Афганистандагы азыркы жумушум мени ошого багыттап салды да. Эми чындыгында компетенттүүлүккө негизделген билим берүү бул негизинен дүйнөлүк экинчи согуш маалына келет экен да. Ошол маалда пилотторду даярдаш үчүн компетенттүүлүктү билим берүү болгон экен. Ошондо мисалы үчүн эгер пилот аны барып мындай аба унасын айдаганда билеби, компетенциясы барбы жокпу деп. Ал негизинен башка жөнөкөй окуу жайларга киргенде, конечно, бул өтө көп проблемалар, маселелерди козгойт. Эмне дегенде компетенция деген өзү азыркы башка изилдөөлөргө караганда, башка изилдөөлөр эмне деп айтат? Бул баланын өзүн таануусу боюнча жол бериш керек. Демек бала өзү тандаш керек, эмнени үйрөнөм деп. Ошол эле учурда маалыматтын көптүүлүгү өзү серептеп жана талдап билген баланы чоңойтушубуз керек да, эми чынында окуучунучу. Бирок компетенттүүлүктө биз борборлушту болуп атпайбы? Демек борборлушту окутуу, демек стандарт деп. Стандартта ар бир окуучунун өз артыкчылыгы чыкпай калабы дейм да. Эмне дегенде анда баардыгыбыз эле универсальный болуп калат да. Мисалы үчүн мына стандарт боюнча мындай жасаш керек, мындай аракет кылыш керек, мындай немесин көрсөтүш керек депчи, өз пикирин жана. Бирок чындыгында артыкчылыгы жок болуп калат дейм да. Ошол стандарт демекчи, мына бул дагы ушул билим берүү секторунда Кыргызстанда абдан талаш тартышка чыгып келет да. Айрым ушул өнүккөн өлкөлөрдө ушул атайын мамлекеттик стандарт жок. Ал эми Кыргыз Республикасында бул мамлекеттик стандарт деген түшүнүк өтө бекем орногон да. Ушундай бул түшүнүктүн бүгүнкү күндөгү ошол учур талабына канчалык жооп берет сиздин оюңузча?
Чындыгында башка өлкөлөрдө деле бар стандарт дегенчи. Бул деген стандарт өтө жалпыланган эле неме формада болот. Ал эми мугалим өздөрү тандап кандай материалдар менен ошол стандартка жетүүгө өздөрү жол жыйкмаларды иштеп чыгат да. Бизде эми чындыгында бизде азыр ар түрдүү ойдо болуп атат чындыгында. Аны мен бул маселе мезгилдин талабына ылайыкташтырылып маселелердин чыгышын дал билмекчимин. Бирок чындыгында биздин негизги проблема азыр ар түрдүү маалыматты мындай убактыбызды таап мындай талдаганга убакыт жок да чындыгында. Бизге ар түрдүү советниктер келет, консультанттар, мага окшогон консультанттар жүрөт да. Эми ошолордун ар түрдүү ойлору бар, алардын өздөрүнүн тарыхы бар. Ошону далилдеп биздин өзүбүздүн өлкөгө кандай ыкмада өнүксөк болот, жана билим берүү системасын кандай кылып өзгөртсөк өзүбүздүн мамлекетке жакшы мөмөлөрүн алып келет деп ошону ойлошубуз керек да. Ар бир эми ар түрдүү башка мамлекеттердин жакшы немесин жетишкендиктерин карап, ошол эле мезгилде компетенттүүлүктү, например, берилген же болбосо негизделген билим берүү системасында кандай проблемалар бар, ошолорду карап чыгыш керек. Азыр проблемалары жок эле, чындыгында компетенттүүлүккө ура деп кирип кетип аткандай болом да. Просто чындыгын түшүнсө болот. Эмне дегенде бизге азыр негизинен биздин билим берүүдөгү реформалардын көбү чет элдик кеңештердин жардамы менен алар сунуштары болот. Анан дагы бир маанилүү нерсе, бул өзүңүздүн изилдөөңүздө ушул Кыргызстандагы ушул алиппени, буквардагы ушул гендерлик маселесин дагы талдөөгө алган экенсиз да. Ошол окуу китептериндеги, мектептеги окуу китептериндеги ушул гендердик маселенин чагылдырылышы балдардын өнүгүшүнө, деги эле окуу балдардын өнүгүшүнө кандай таасир этет деп ойлойсуз? Мен бул ойду 2009-жылы карап чыктым да биринчиден. Анда алиппелерди карасам, чындыгында гендерлик теңсиздикти байкасам болот. Эмне дегенде баягы деле болгон аял образы негизинен, же болбосо кыз келиндер образы негизинен алиппеден баштап эле 11-класстын окуу материалдарында бул мугалим, же болбосо эне, же болбосо жөнөкөй фермер да болгон да, айылда иштеген, айылчы санчы дегендей. Бизде чындыгында бул образ илгерки образдар да. Эми азыр биздин кыргыз аялдары жана кыз келиндери андан дагы күчтүү социалдык адистиктерде жана орунда турат да. Чындыгында ошолор кийин мына 2009-жылдагы жаңы окуу материалдарында чагылдырылыптыр, кичинеден болсо дагы. Демек ошол союз мезгилиндеги китептерде ошол мезгилдеги аялдардын образы, демек кесиптик тандоолору дагы эле сакталып турат деген ойду айткыңыз келет. Жок, андай дебейт элем. Эмне дегенде азыр ошол образдары дагы эле сакталган. Аял бул үйдүн очогу деп, бирок андан башка ролдору аз чагылдырылган да. Мисалы үчүн биздин аялдардан деле баатырлар болгон чынбы? Алардын образдары өтө аз чагылдырылган. Мисалы үчүн мен жөнөкөй эле 2009-жылдагы, 2010-жылдагы авторлорду карап чыксам деле көп эле аял экен, көп эле аял жазуучулары, андай аял сүрөтчүлөр экен, авторлору. Бирок чындыгында анын ичиндеги маалымат гендердик теңсиздикти карайсың. Көбүнчө эркектердин аты бар, көбүнчө эркек акындарыбыз. Ошолордун карап туруп деле бала деген эмне деп чоңойот. Демек мен акын болсом болбойт экен дейт кыздар, мисалы үчүн. Ал эми балдар акындын көп эле эркек турбайбы деп. Салыштыра келсек, эгерде ошону биздин китептердеги ошол гендердик теңдик маселесин башка өлкөлөргө да салыштырып көрдүңүзбү, мисалы үчүн? Өнүккөн өлкөлөргө, ошол эле Канадага балким? Жок, андай кылып салыштыра элекмин. Бирок Казакстандан элипеси менен букварын карап чыктык. Биз казак коллегам экөөбүз карадык, чындыгында эки салыштырмалуу изилдөө кылып. Анда чындыгында Кыргызстанда кээ бир алиппедеги аңгемелер казак туугандарыбыздыкынан кичине более прогрессивный көрүнгөн да. Эмне дегенде, мисалы үчүн пингвиндин аңгемеси бар экен, акыркы ошо алиппенин аягында. Анда пингвиндерди билесиз да, эркектери тукумун басат дагы, аялдары сыртка барып тамакташат. Ал деген бул эң кызыктуу ой десеңиз, бул деген аялдардын, бизде азыр аялдар үйдө эле отурбайт да, бала багып, правильно? Алар деген азыр өткөн мезгилде чындыгында аялдардын көбү коммерция менен
алектенишип келип балдарын баккан, балда үй бүлөсүн көтөргөндөрдүн көбү аялдар болду деген ойдомун да. Менчи мен өзүм айылымдагы эле немени маалыматка таянып атам да. Анан дагы бир аңгеме бар, эң кызыктуу аңгеме эмес, бирок сүрөт иллюстрациясында. Анда эки бала, жаш балдар олтуруп алып пияз туурап атышат. Бул аялдын эле местосы эмес, кухня дегендей да. Эми ашканада аял эркек экөө тең чогуу иштеш керек. Демек баланста бергенге аракет кылган экен да. Эми баланска бергенге аракет кылган жок. Чындыгында ал жерде эки түрдүү информация, маалымат берип атат. Биринчиден эркектерди гана ашканада көрсөтүп коюп, аялдар жок ал жерде. Мындай бизде теңдүүлүк деген бул аял эркек чогуу дегендей. Ошол эле учурда бизде көбүрөөк проактивный болуш керек да, биздин айылдын образы. Анын чындыгында казак алипилеринде мен көп жалпылап айтпайм, биз кээ бирки окуу материалдарын гана алдык да. Анда мисалы үчүн аялдар кыргыздардын эле аялдардын образындай да. Эми казак кыргызы маданият өтө окшош да. Анан эң кызыгы бул орус букварларында болду да. Казак орус букварларында көбүнчө даже жанагы түлкү обычно аялдын немесин кийими менен кийгизип коюшкан да. Немени болсо, аюуну болсо көбүнчө эркектин. Бул деген кандай маалымат берет балдар үчүн? Балдар деген өтө ошол жаш кезинде ар түрдүү ойлорго кабылышы болушат да. Бир эле түрдүү образ берсек, анда балдар уже гендердик теңсиздикти ошол жактан үйрөнөт деген ойдомун да мен, мисалы үчүн. Демек бул менен сиз ошол айткыңыз келет. Демек ошол окуу куралдарын жаратууда, жазууда дагы ушул маселелерге маани бериш керек экен да, демек. Өтө маани бериш керек. Эмне дегенде даже сүрөт, жөнөкөй сүрөт коесуз алипеде. Бул сүрөттүн күчтүү тарбиялык мааниси бар. Ал жерде ошол эле маалыматтуу мааниси бар. Мисалы үчүн мен азыр окуу куралдары боюнча иштеп атпаймынбы немеде, ЮНЕСКО менен Афганистанда. Алда дагы мисалы үчүн аялдар өтө аз болгондуктан, билимдүү аялдар аз болгондуктан Афганистанда мен мисалы үчүн азыр аял сүрөтчүсүн издеп жүрүм да. Аял сүрөтчүсү ошол куралдардагы иллюстрацияларды же болбосо сүрөттөрдү аял өзү тартсын деп. Эмне дегенде 65% аял окуучулар болот да. Демек ошолорду айтып атпаймынбы? Бир текст жазасызбы же бир сүрөт коесузбу, баардыгы ушу маалыматтарды берет дейм да. Мен ойлойм, ошол болочокто ошол башталгыч класстын, мектеп жашына чейинки балдардын деги эле окуу куралдарын жазууда авторлорго абдан бир жакшы бир сиздин мындай ойлоруңуз абдан бир жакшы табылган экен. Муну эске алат деген тилектемин. Анан дагы бир Рахат айым, экинчи бир аспектке өтсөк, бүгүнкү күндө тилекке каршы айыл жеринде болсун, шаар жеринде болсун, ушул мугалимдикке болгон, педагогика адистигине болгон кызыгуу абдан жок эсе деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө ушул мугалимдердин кадыр баркы, айлык маянасы деги эле коомдук орду бүгүнкү күндө абдан бир кубануу жаратпайт. Бир өтө бир оор жагдай деп айтсак болот да. Ушул жагдайды бир башка өлкөлөр менен сиз иштеген, сиздин тажрыйбаңыз болгон өлкөлөр менен салыштыра кетсеңиз. Чындыгында мугалимдердин айылдагы мугалимдер эле эмес, баардык Кыргызстандагы жана постсоветтик мамлекеттеги иштеген мугалимдердин кадыр баркы өтө төмөндөдү десек болот. Эмне дегенде бул бир эле экономикалык абал эмес, бул социалдык жана коомдогу оорду, мисалы үчүн болуп калды. Мурда мугалим деген бул маалыматтын ээси да, ал деген хозяин, знаний деп. Алды досканын жанында туруп бизге айткан информациясы, маалыматын биз китептерден гана ала алчубуз да. Эми азыр андай доордо эмеспиз да. Биз азыр маалыматтын ар тараптан абдан бизди басып алган өтө маалымат. Демек мугалимдин ролу ошол мезгилде эле өзгөрүп атат да. Демек ошону да өзгөрүүнүн кесепети десек да болот. Бирок ошол эле учурда башка мамлекеттерде мен айтып кетпедимби жогоруда, билимге негизделген экономикасы бар мамлекеттерде мугалимдин кадыр баркы дагы өтө жогору дегенден алысмын, бирок орто дейм да. Эмне дегенде мугалимдин ролу өзгөргөн ал мамлекеттерде. Мисалы үчүн илгери доска чыгып алып баардык маалыматты айткан мугалим эмес, азыр именно окуу процессинин организациясында,
демек кандай окутсам окуучуларым жакшы маалымат жана пикир жана ошондой эле жөндөмдөрдү ала алат. Ошолорго карап өзгөргөн да. Мугалимдер ал жерде доска ачып алып сайрабайт азыр мугалимдер ошо планды кылып окуучулардын группада тайпада иштегенди үйрөтүшөт жана ошондой эле информация маалыматты кандай табууну жолун үйрөтүшөт. Ошон үчүн дагы деле болсо мугалимдердин ролу башка бирок кадыр баркы ошол эле бойдон сакталат да. Демек мугалимдер ошол учур менен замандын талаптары менен өзөңгүлөшүп жүрөт. Алар да өзгөрдү. Демек биздин бул жагдайдан улам биздин мугалимдерибиз ушул заман талаптарына ылайык өзгөрө албай атат же болбосо кичине артта калып атат десек болотпу? Жок, андай сөздөн өтө алысмын. Эмне дегенде биздин мугалимдер, мен мисалы үчүн 2005-жылы ошо Ошто кичинекей изилдөө жүргүзгөмүн. Ошо анда мугалимдердин көбү өзүн өзү өнүктүрүү боюнча өтө көп убакыт бөлүшөт. Чындыгында бизде азыр көбүнчө элде мындай ой бар да, мугалимдер өздөрү билбейт, өздөрү өтө начар, моралдык жактан жана социалдык жактан начар абалда деп көп айтышат, бирок мугалимдердин өзүнүн профессионалдыгын жогорулатуу дагы деле болсо ишке ашып келет. Ар бир мугалимдин өзүнүн дагы бул неме да, тандык да. Мен айтып кетейин деп атам, башка мамлекеттерде мисалы үчүн кадыр баркы жогору деп эле айткандан алысмын. Чындыгында мен Канадада жашадым. Ошол Канадада деле ар бир провинциянын, областтын өзүнүн немеси бар да, системасы. Ал системасында деле мугалимдердин жанагы профессионалдык немелери бар да, союздары. Ошолор көп мугалимдер үчүн шарттарга неметет да, күрөшөт. Мамлекет менен күрөшөт. Мугалимдердин кесиптик бирикмелери абдан активдүү. Абдан активдүү. Жана капиталисттик өлкөлөрдө ошо кесиптик бирикмелердин күчү менен гана социалдык шарттардын жакшырышы ошо болот экен да, менин оюмча. Андан кийин эми дүйнөлүк неме изилдөөлөргө таянсак, азыркы даже ошол эле Канадада көбүнчө мамлекеттин неме мугалимди жөнөкөй эле техничка катары көрүп атышат да. Дүйнө жүзүндө азыр мындай ой бар изилдөөлөрдө. Мугалимдерди интеллектуалдык өздөрүн билип, өздөрүн таанып жана ошондой эле өздүн үстүнөн өзү иштеген жана ошондой ойлоп чыккан адам катары жана ошондой эле кесип ээлери катары кесипкөр катары карашыбыз керек депчи. Эмне дегенде биз стандарттык деп атпайлыбы? Стандарттык программаларды түзгөнүбүздө мугалимдин өзүнүн неме чыгармачылыгына аз убакыт бөлүнүп калат. Чектелип калат. Ал эми мүмкүн болушунча мугалимге чыгармачылык жана академиялык дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек. Мисалы үчүн Израилде мугалим ошо мектеп эле мугалимдери 1 жылга sabbatical деп коет, неме отпуск алса болот экен да. Ал эми отпуска деген жөн эле барып дем алыш эмес, именно ошо өздөрү кызыккан өзүн өнүктүрүү боюнча программаларды, изилдөөлөрдү жүргүзөт экен да. Ошол эле айлык акысы сакталып калат экен. Эми мен Израилге теңегим келбейт, Кыргызстанда. Бирок ошондой ойлорду да алышыбыз керек да. Биздин мугалимдердин жөн эле аларды айта бербестен өздөрүн кадыр баркы түштүү, эч нерсе кылбай атат дегенден алыс болупчу. Рахат, бизге берилген убакытта аяктап баратат элекке каршы. Анан мына сиз ошол Каракулжанын алыскы бир айылдарынын биринде чоңоюп, мына 16 жылдан бери чет өлкөдө өзүңүз иштеп келдиңиз. Дүйнөгө атагы чыккан Торонто университетинде докторантураны жактадыңыз. Балким ушул сиздин айылдагы бүгүнкү күндөгү эни карындаштарга, бүгүнкү күндө мына окуу жылы да аяктап баратат, мына май айы болуп, жаштарга кандай кеңеш бере элеңиз? Мисалы үчүн сизге мүмкүнчүлүк түзүлдү, ошондой бир чет өлкөлүк чет тилдер факультетинде билим алып калдыңыз, чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдуңуз. Бул сиздин адамдын аракетине байланышканбы же шанска байланышканбы? Бирок чындыгында мен айтам, экөөнө тең, шартына жана ошондой эле аракетине деп. Менин аракетим да болду, бирок ошол аракет менин мугалимдердин үй бүлөсүндө чоңойгонум үчүн жана ошол эле убакта чет тилдер факультетине бүтүргөнүм үчүн болуп калды да. Ошон үчүн аракет шанс менен бирге турат да. Ошондой эле социализацияга дагы байланыштуу да. Анан мен айтарым жаштар үчүн чындыгында көп изилденип, көп аракеттенип, башка маалыматтын көп ресурстары бар. Бир эле интернет эмес, бир эле жогорку билим берүү окуу жай эмес, жана мектеп эмес, мугалим эле эмес. Бул деген ошо маалыматтын көпчүлүгүн силер талдап, изилдеп, жана ошондой эле кандай өзүңөрдө мүмкүнчүлүк түзө алат элеңер.
ошолорду караш керек. Анан өз өзүн таануу бул эң кыйын процесс экен да. Мен азыркыга чейин деле өзүмдү таанып билдим деп айтуудан алысмын. Бирок ошол эле учурда менин өсүшүмө көбүнчө эң күчтүү профессорлордун дагы таасири болду да. Демек мен да ойлойт элем алар кийин сиздер ошо аракеттенгениңизден жазбаңыздар, анан көп изилденип, көп маалыматтарды изилдеңиздер. Абдан сонун, урматтуу радио көрөрмандар, ушун менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Бүгүн биздин программага педагог илимдердин доктору Рахат Жолдошериева болду. Берүүнү мен Асылбек Жодонбек алып бардым. Режиссерлук пультта Бакыт Ашахман иштеди. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.